Азия балдарына камкордук каталышындагы фонд Кыргызстандагы студенттерди турак жай маселеси, стипендия менен камсыздап, бир топ жылдан бери кайрымдуулук жаатында күжүрмөн иш алып барышат. Кайрымдуу болуу бул ар бир адамдын пенделик парызы эмеспи? Ким Чон Гу Азия балдарына камкордук көрүү фондунун негиздөөчүсү. Ал жашоодо балалуу боло албагандыгына байланыштуу бүткүл Орто Азия балдарына камкордук кылуу милдетин алган. Учурда мээримин төгүп, колунан келген жардамын берип, колдоо көрсөтүп келет. Ким Чон Гунун өзгөчөлүгү жөнөкөйлүк, күжүрмөндүк эмгекчилдигинде. Кыргызстанга келгенде дагы таң заардан туруп алып, студенттер жашаган турак жайдын тегерек четиндеги бактарды кыркып, сугарганды жакшы көрөт. Мен кыргызстандыктар менен иштешкениме абдан кубанычтамын. Бул фондду 12 жыл мурун түзгөм. Орто Азиянын балдарына жардам бергим келет. Кичинекей кезимде эле мен көп кыялданчумун. Ал кыялымдын бири бүткүл караңгылыкты жарык кылган үмүт шооласы болгум келчү. Ошол кыялымдын негизи мага ушул фондду ачууга түрткү берди. 12년 전에 Учурда аталган фонддун алдыга койгон максаттары чоң экенин айтууга болот. Себеби эки элдин маданият алмашуусуна дагы чоң өбөлгө түзүп, Кыргызстандагы корей тилин үйрөнгөн студенттерди Корея мамлекетине жөнөтүп келишет. Гүлназ Мединова, Абдымомун Жоробек уулу, Бумеранг программасы.